Бул мыйзам долбоору менин атыман, мен автор мен болдум да. Мыйзам долбоорду өкмөткө жөнөтөбүз. Сиз жагынан ушу мыйзам долбоор барганда, сиз жактан ал жерде өкмөткө туура түшүндүрүп, обязательно туура жеткизип, алар коруп кетпесин. Бул жерде мүмкүнчүлүк баягы ойлоп калбасын да, республикалык бюджеттен толугу менен каржыланат экен. Бул жерде биз эгерде туура көрсө, эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, анда каржылаганга уруксат берилет деген ой менен. Эгерде мындай статистиканы карасак, сиздер мына водхоз сууну АВПга чейин жеткизип атасыңар. Кийин АВП фермерлерге жеткизип атканда 50% суу жоголуп кетти. Анткени арык жоктугу, каналдардын жоктугу, БЦР жана башка ирригационный системалардын жоктугуна байланыштуу ушуна 50% суу жоголуп кетет. Туурабы? Эми бактыр ишимде да жалпы Кыргызстан боюнча 27 000 километр ирригационный канал бар. Ошонун 5800-ü гана мамлекеттик маанидеги. Эми мамлекеттик маанидегилер баягы расходу чоңураак, 5 кубтан чоңураак, 20-30-50 кубка чейинки чоң ирригациялык эме каналдар. Анан стратегический багыттагы суу сактагычтар мамлекеттик менчикте, биздин баланста да. Анан калган 21 000 километр деген оңой эмес да. 21 000 километр канал внутрихостодо. Анан ошонун почти 90% ошо АВПлардын балансында да. Анан ошо каражаттын тартышчылыгына байланыштуу жана тиешелүү ремонт иштери жүрбөй, жана сиз айтып аткан потерялар 50%га чейин жок болуп кетип атат дагы. Ошо дыйкандарга бир топ кыйынчылык болуп атыр да. Бизде 1 200 000 гектар жерибиз бар. Анын ичинен суугат жер жакшы мындай регулярно орошение деп коет. Состояниеда 853 000 гектар жер экен да. Негизи ушул канча көлөмдөгү суу керек, мисалы, ошол жерге мындай приблизительно. Республика боюнча дарыялардагы суулардын эмесинде водообеспеченность бизде 75%. 75% водообеспеченность деп коет. То есть биздин дарыялар биздин ошо 1 миллион 20 гектардын 75%-не более-менее мындай гарантийный суу берүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Мы поднимаем государственный важный вопрос здесь. Это, во-первых, это экономика, это урожайность повышения, это благосостояние человека. Келечеге карай мындай ишеничтер пайда болот. Суу бар экен, мен дагы жер иштетейин. Суу бар экен, мен дагы тиги башка үйрөндөрдү себейин. Менде судан проблема болбойт экен менде деп ал мындай келечекке үмүтү пайда болуп калат.